Мен Өмүрбек Израилов, Талас областына караштуу Манас районунун Чоң Капка эски Пушкин айылында жарык дүйнөгө келгем. Атамдан эрте ажырап калгам. Мен кичинекейимде эле бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Апам чоңойткон. 4 бир тууганмын, 2 эжем, 1 агам бар. Бизде жамандыр, жакшыдыр ушул деңгээлге, ушул эрезеге жеткирип, ар бирибиз үчүн күйүп, ар бирибиз үчүн бышып, ар бирибиз үчүн баягы өзүнүн салымын кошкон бул апам деп билем. Аппагым, өкүнөм ал күн өткөнгө. Негизи эр тайын тартат деп коет го, ошо тайларым комуз чертип, комуз менен ырдашат. Апам да кичине баягы ырдоо немеси бар, ырдап калат. Үйдөгү мен эң башкы комиссиям, эң башкы баягы колдоочуларым десем да болот, сын айтуучуларым да десем болот. 2 адам, бул апам гана, жубайым. Мен өзүм да сурайм, бүгүн кандай болду, кечөөкүсү кандай болду, кандай чыктык, кандай турдум, кандай ырдадым депчи. Алар болгондой айтып беришет. Мен Алтынай Асанбекова, Нарын областына караштуу Кошкор районунун Семизбел айылында 1993-жылы жарык дүйнөгө келгем. Ошол жакта мектепти бүтүп, ошол жакта балалык чагым өткөн. Менин мамам оор басырыктуу айым. Баягы эмоциясын сразу сыртка чыгара албай, мындай бир калыптагы айым да. Анан бизде үйдө атам аябай эмоционалдуу. Анан айтып калып атышат, силер биринчини алганда атаң тура калып кыйкырды. Бул чыгарылыш үй бүлө менин бактым болуп аткандан кийин, менин оюмча ар бир инсандын, ар бир адамдын бактысы бул апасынын жанында жүргөн болуш керек. Бул чыгарылышта биз Алтынай экөөбүз баягы апабыз улгайып, кичине экөөбүз тең кенжеси, эркеси болгондон кийин апаларыбыз кичине улгайып, 60-тын кырына ашып калгандан кийин апалар жөнүндө ырдайлы деп чечимге келдик. Мамат Кадыр Тилебаевдин сөзүнө жазылган Гүлмира Айдосованын обонуна таандык картайбачы апаке дегенди апаларыбыздын урматына, жалпы эле аял заттын урматына тартуулайбыз. Ал эми биздин телеграмдагы саныбыз 05. Эгерде биздин чыгармабыз сиздерге жаккан болсо 05 деп добуш берип койсоңуздар болот. Байлығымдан кечер элем, сан жеткиз түйшүгүмдү өзүм алсам, апаке кадырыңа жетер белем. Аппак гүл сунам апа, картайбачы, ак сарай курам сага, картайбачы, алдың көшө, менимде жок кармап турам апа.
барсам да бир жолку азабымды чечер Чын сана буламаба кардай бачы ак сарай курам сага кардай бачы алдыма күндөшө береминде жок кармап турам апа кардай бачы Енеке бай, ек жүрегім қымбат, өзіңе де бұйырып тұр бір башы, екі дүйні аттай алар бекенмін, емшегімде, еммен сүттін ортамын. Бар дүйнөмдүн, басы жетпес қымбатым, бар байлығым, бақ дөлөтім ұрматым, егедерден тіленерім сұрарым, эч убакта қанбасынчы көз жашым. Tapsam eğer yüzündü bırışlardan saklar elim Düydönü tört kıdırıp götürsün da Abaki ak sütündü aktar elim Baktırık yanar gezin karday başı Urmapsı tavar gezin karday başı Abaki ak sütündü aylanayım Ak yolu salar gezin karday başı Urmapsı tavar gezin karday başı Алтынай Асанбекова, Өмірбек Израилов, браво, браво. Кичинекей бөбөктөргө да кол чалар болсун. Чоң рахмат. Азаматсыңар. Мынакей эне демекчи, эне үчүн бүтүндөй дүйнөнү берсең да аздык кылат. Мына ушул эки талантты чоңойтуп өстүргөн эки улуу абабыз дагы биздин сахнабыздын эң алдыңкы орундуктарында отурат. Бар болуңуздар, өмүр жашыңыздар узак болсун, Ушундай таланттарды тарбиялаган сиздердей энелер аман болушсун. Апалар үчүн бир кол чаап коелучу. Сөз кезек калыстар тобунда Жылдыз айым, келиңиз. Сиздин оюңузду калы? Абдан сонун, жаз, кооз номер болду. Өзгөчө могу кичинекей ак дөжөлөргө дагы ийгилик силерге. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Айзыр айым, келиңиз. Ушул эки ырчыны төрөгөн энелерге чоң рахмат. Браво. Айчүрөк айым. Өмүрбек мыкты актер, анан тышкары жакшы да ырчы экен. Алтынайга болсо ийгилик каалайм, бар болуңуздар. Мен көмүскөмдө өзүмдүн баамды койдум. Браво. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер экинчи студияга дароо узатабыз. Кол чабуулар менен. Калыстар тобунун көмүскөсүндөгү баалар ар бир инсанды кызыктырып турса керек, кимге канча баа койду деген. Буйрса алдыңкы мүнөттөрдө биз менен соңку секундаларга чейин чогуу болсоңуздар, бир жуп менен коштошобуз. Тилекке каршы аз да ушалган. Мына ушул мүнөттө эстегим келбей турат, кесиптеш. Чын айтканда эң соңкусунда бир өзгөчө толкундануучу мүнөттөр, албетте ага да жакында бара жатабыз десек болот. Дароо экинчи студияга кезекти берели. Биздин экинчи студияда Өмүрбек Израилов жана Алтынай Асанбекова. Өмүрбек мырза, сиздин апакеңиз берилүү менен колдоп жатат. Айтсаңыз, бул учурга чейин сындарды айткан учурлар болдубу? Сөзсүз менин ар бир сахнага чыгышыма ошол киши себепкер болгондон кийин ал киши ар дайым өзүнүн сынын, өзүнүн каалоосун, өзүнүн батасын берип келет. Мен ошон үчүн дагы ушул учурдан пайдаланып, ыраазычылык билдирип, мен сизди сүйөм деп айткым келет. Алтынай классташыма кыска нуска суроо бергим келип атат. Классташ, качан үй бүлө курасың? Же ушул долбоордон миллион утуп алып күйөө сатып алам деген ойлоруңду укканбыз жакында эле.
Кудайдын буйруганы негизи. Ушул ата энемдин дагы канчалык ийгиликке жетишпесең дагы ата энеңдин эң башкы тилеги ушул эртерээк күйөөгө кетсе экен. Табыш керек экен, ошондон ата энемдин батасы орундалса эле сразу. Сен мамаң айтты эртерээк неметсе экен деп, макул анда Алтынайга ийгилик. Өмүрбек.